Саламатсыңарбы 5-класстын окуучулары, биз кыргыз адабияты сабагын баштадык. Окуу китебиңердин 11-бетин ачып, бүгүн биз силер менен акылдуу кыз жомугунун 2-бөлүмүн баштайбыз. Аялдын акылы. Ошондо кан айылындагы кыздарды чогултуп, үч ооз табышмак айтты. Күнбатыш менен күнчыгыштын ортосу нече күндүк жол. Асман менен жердин ортосу нече күндүк жол. Калп менен чындын ортосу нече күндүк жол. Жандырмагын жандырып келүүгө 3 күн мөөнөт берди. Кыздар табышмакты таба алышпай, күндө кандын үйүнөн чубап кайтып жатышты. Бир күнү талаадан отун алып жүргөн чорт аман кедейдин чолок этек кызы: «Эжекелер, күндө 2 маал чубайсыңар, кайда барып жүрөсүңөр?» деп сурап калды. Анда бир кыз: «Бул байкуш дагы угуп калсын» деп кандын табышмагын айта кетти. 3 күн мөөнөт берди эле 3-күнү бүттү. Таба албай бара жатабыз деди. Кедейдин кызы: «Эжекелер, мен дагы силерге кошулуп барайын» деди. Кыздар кошуп берчи деп алышты. Кан: «Табышмакты ким тапты?» деп сурады. Кыздардын эч кимиси үн чыгарбастан турушту эле. Кедейдин чолок этек кызы тура калып: «Каным, табышмагыңызды мен чечтим» дегенде Кан: «Чечкениңди айтчы» деди. Кыз: «Күнчыгыш менен күнбатыштын ортосу 1 күндүк жол. Анткени күн эртең менен чыгып, кечинде батат. Конуп түнөп жүргөн күндү көрбөдүм. Экинчи табышмагыңыз асман менен жердин ортосу каш менен кабактын ортосундай. Анткени кашыңызды көтөрүп өөдө карасаңыз асман, кабагыңызды түшүрүп ылдый карасаңыз жер көрүнөт» деди. Үчүнчү табышмагыңыз калп менен чындын ортосу 4 гана эле. Кулак менен укса калп, көз менен көрсө чын. Кулак менен көздүн ортосунда 4 эле ыраактык бар деди. Кан табышмагын таптырып жиберип: «Эми бир ооз табышмак айтайын, ошо табышмакты тапкан кызды алам» деп табышмагын айтты. Кордук деген эмне, муңдук деген эмне, зардык деген эмне? Дагы 3 күн мөөнөт берди. Кыздар үйлөрүнө барып, күндө 2 маал келип, бири да табышмакты чече албай убара болуп кайтып жатышты. 3-күнү Кан таба албагандары үчүн кыздардын башын алмакчы болду. Ошондо мурунку табышмакты тапкан кедейдин кызы туруп: «Каным, сөзүңүзгө кулдук, табышмагыңызды таба албай калган үчүн кыздарда эч айып жок. Баарыбыздын башыбызды алганы жатасыз. Ичибизден бирөө таап кетсе, бардык кыздар ажалдан калганы турат, бирок ал кызды сиз чанганы турасыз» деди. Кан: «Жок, сөзүм эки эмес. Табышмакты туура тапкан кызды алам» деди. Анда чолок этек кыз: «Эмесе мен таптым» деп чече баштады. Кордук деген оору болот, муңдук деген өлүм болот, зардык деген жокчулук каным деди. Кан кыздын табышмакты тапканына ыраазы болуп, ал кызды жанына калтырып, калган кыздарды үйлөрүнө жиберди. Кыздар ажалынан калдык деп сүйүнүшүп, үйлөрүнө кайтышты. Кан кедейдин кызын жакшы кийиндирип, нике кыйдырып, аялдыкка алып: «Эми акылдуу экенсиң, башка бирөөгө акыл үйрөтпө. Акыл үйрөтүп койсоң, анда экөөбүз эрди катын болбой калабыз» деди. Бир күнү Кандын бир жигити күнөөкөр болуп айласы кетти. Айылдагылар: «Кандын аялына барып абалыңды түшүндүрсөң, акыл таап, ошол куткарат» дешти. Жигит Кандын аялына муң канып келип: «Канга күнөөкөр болуп калдым» деп акыл сурады. Аялдын боору ооруп, жигитке акыл үйрөтүп: «Кимден үйрөндүң?» десе, «Мен экенимди айтпа» деди. Жигит аялдын үйрөткөн акылы менен кутулуп кетет. Аны Кан: «Ким үйрөттү? Айткын, айтпасаң өлтүрөмүн» дегенде коркконунан: «Сиздин аялыңыз айтты эле» деп чынын айтып берди. Кан аялына келип: «Убадабыз бар эле. Мен ыраазы болоюн, сен мага ыраазы болгон. Азыр көптүр жолдош болуп бирге турдук. Эми тактымды кой, таажымды кой, андан башка каалаганыңды алып кет» деди. Аялы: «Жакшы болот, бул сөзүңүзгө рахмат. Мен бир тамак жасайын, бирге отуруп чай ичели, андан соң кетейин» деп тамакты жедирип, Канды уктатып, тактысын, таажысын калтырып, 2 аргымакты арабага коштуруп, Канды арабага салып, даңгыр жол менен чаң ызгытып, коңгуроону шарактатып алып жөнөйт. Бир маалда Кан көзүн ачса, аялы жанында, өзү бир башка шаарда жүрөт. Канча учуп кетип,
Ой, мени эмне кыласың десе аялы. Каным, сөзүңүз эки болбосун. Тактымды кой, таажымды кой, башка каалаганыңды ал дедиңиз. Айткандарыңызды калтырдым. Андан башка сүйгөнүм сиз экенсиз. Сизди алып келдим деди. Кан өзүнүн сөзүнө жыгылыштуу болуп, аялы менен бирге жашап калган экен. Мына ошентип балдар биз акылдуу кыз жомогунун бүгүн аягына жеттик. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки сабакка чейин сак саламатта тургула.